Спортта таң калыштуусу Россиянын эле чемпиону эмес, Азиянын чемпиону, дүйнөнүн чемпиону болгон жигиттер бар, Ростов-на-Донда бар. Ал эми медалисттер бар, билимге чаңкаган. Кыргыздын кандай өзү бар экен да, билим менен ишке ушунча чаңкаган экен. Өтө күчтүү бай жигиттерибиз бар, бизнесмен. Өтө күчтүү медалисттерибиз бар. Орустар алтын медаль албаса да, биздин 3 кызыбыз, 2 балабыз алтын медаль алды. Ростов-на-Донда кыргыз мекендештер. Кыргыз мекендештер. Өкүнбөйсүзбү, азыр биздин мекендештерибиз көпчүлүгү мына кыргыз тилин эмес, жаш өспүрүмдөр ушул жакта төрөлүп, орус тилинде басым жасап, анан кыргыз тилин унутуп калгандарга сиз ошо кандай ой пикириңиз ошол боюнча? Ошо сиз кыргыз тили коомунун жактагы мүчөсү катары. Эң ото оор суроо бердиң, бирок жооп беришке туура келет. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сиз жакын арада Казакстанга кирип чыгууну ниет кылып жатсаңыз, сизге таржибалуу дасыккан айдоочу Бакыт Мырзаны сунуштайбыз. Assalamu алейкум, урматтуу Учкунбек каналынын катталуучулары, амансыздарбы? Бүгүнкү биздин студиябыздын коногу кыргыз коомчулугунда Орус өлкөсүндө көптөгөн жылдан бери эмгектенип жүргөн Жусуп агайыбыз өзгөчө маек болмокчу. Азыркы учурда Ростов-на-Дону шаарчасында 7-8 жылдан бери эмгектенет. Ага чейин Москва жергесинде 18 жыл мигрант катары эмгектенген. Бул агайыбыз дагы жөнөкөй агай эмес, Кыргызстандагы кыргыз тили коомунун Россия Федерациясындагы өкүлү, жана ошондой эле дүйнөлүк аксакалдар коомундагы Ростов-Донундагы өкүлү бүгүнкү маегибиз. Деги эле кыргыз коомчулугу боюнча маек кылмакчыбыз. Каналга катталып электер болсо, каналга катталып, лайк басып, жакшы комментарий жазганды унутпаңыздар. Ассаламу алейкум, куш келипсиз. Ассаламу алейкум, алейкум ассалам. Негизи эле ошо мен тааныштырып өткөндөй эле кепти ошолдон баштасак, кыргыз тили коомунан, дүйнөлүк аксакалдар коомунан, андан кийин ошол Ростов-Донундагы биздин мекендештерибиздин ийгиликтери боюнча коомчулуктарынын маданий спорт иш-чарасына токтолсок. Биринчи анда аксакалдардан баштайлы. Себеби дайым пенде биринчи улуу кишилерди улуу кишилерди сыйлайт, анан урматтайт да. Бул 2 жыл болду атайын аксакал, чет элдеги аксакал, кыргыз аксакалдарынын кеңеши түзүлдү. Аны Эрталды Шабилов агай түздү. Өтө сонун кылып азыр эми дүйнөнүн ар мамлекетинен бирден жардамчысы бар. Ар бир мамлекеттен бирден координатору бар. Америка дейсиң, Корея, кыскасы, ошол арасында Россиянын да бир топ шаарларында өзүнүн жардамчылары. Ошодо Ростов-на-Дону шаарынын дагы координатору же жардамчысы мен болуп эсептелинем. Анан кыргыз тил коомунда дагы сиз күйүп, көптөгөн иш-чараларды ар дайым пост кылып, Facebook баракчага, көптөгөн баракчаларга жазып жүрөсүз. Кыргыз тил коомунда да күйгөн бир агайлардын бирисиз. Кыргыз тил коомунда дагы бир токтолсок, негизи ошол чет элде азыркы жаштар кыргыз тил коомундагы унутуп, бир жүрөгү күйгөн нерселер дагы болот да. Эми экинчи бул кыргыз тил коомунун президенти Райымжан Курбанов агайдын демилгеси менен мурда мен чакан макала жазып, баягы ата-эне деген бала жөнүндө ойлонот да. Анан жалаң ушул жакшынакай болуп ийгиликтер кылган үчүн Курбанов Райымжан агайдын көзүнө түшүп калган экен. Анан Ростов-на-Дону дегенде илгери Москвадагыдай эле жазып атасың. Балдарды, кыздарды мактап, мигранттар кыйналды дебестен жалаң ийгилигин жазасың. Сен ушул ийгиликти дагы улантып бербейсиң деген максатта мени Ростов-на-Дону көчүп келгенден кийин Ростов-на-Донудагы өкүлү кылып шайлады. Ошондон бери ошо кыргыз тил коомунун түштүк регионундагы өкүлү мен болом. Ал эми Россия боюнча Бабан Багытбек агай болот. Москвага жетектейт агайса. Жетектейт. Өтө бул кыргыз тилинде коомунда иштегендердин баары эле бекер иштейт. Жалаң патриоттор, олорго кошулгандар дагы эң патриоттор. Себеби алар кыргыздын жакшы жагын көрүп, жакшы жагын даңазалаган адамдар. Ошон үчүн мен аларды сыйлайм. Алар да мени жон койбостон быйыл мондай ыйык тил деген медаль. Бай айтсаңыз, ошо Ростов-Донуда биздин мекендештер ийгиликке жеткендер көппү, көбүнчө эмне жумуштарды кылат? Кыргыз мекендештерди ал жакта маданий, спорт, көптөгөн иш-чараларды өткөрүп турасыз. Биз через соцсет аркылуу көрүп турабыз. Ошол жөнүндө бир токтолсок. Бул маалымат деген дүйнөсү ушу Учкунбек, сен ушун каналыңа өтө жакшы маани берип калдык. Биз баарыбыз карап көрөбүз, сени баалайбыз. Эми бул жерде бир нерсени айтыш керек да, маалымат менен элдер бири-бирин даңазалай алат, бири-бирин көргөзө алат ийгилигин. Ошол эле суроону мага берип атасың. Себеби
адамдын жакшысын көрсөң ошончолук жакшыга өсөсүң да. Ошончолук жакшыны көрсө ата энеси да сүйүнөт. Ошондой айта турган нерсем 40 жыл мурун ушул жерге Ростов-на-Донуга келип калган агайлар бар. Окуу деп келип калып, анан ушул жерде окуп, билим алып, анан балдарын чакырып, тууган уругун чакырып ушул жерде утурукташып алган кыргыз биримдиги деген бар. Аны башкарган Курманбек, Медер, Сүйөр, эми баарынын атын айтсам капа болуп калбасын, үлгүрбөй калам. Ошон үчүн ушундай аксакалдардын негизинде бул жерде Ростов-на-Дону элдин көзүнө көрүнгөн эле чоң шаар, чоң биримдик болуп эсептелинет. Ал жерде ийгилигин айтсак, чарба десең чарбасы бар. Жеке ишкер десең жеке ишкердиги бар. Улуттук каада салтты сактайт десең улуттук каада салтты сактайт. Той кылса улуттук саада, ата энесин сыйласа улуттук каада салт менен, ийгиликке жетишсе дагы ошол улуттук каада салт менен кадимкидей сыйлашат. Ал эми спорт боюнча болсо, спортто таң калыштуусу Россиянын эле чемпиону эмес, Азиянын чемпиону, дүйнөнүн чемпиону болгон жигиттер бар, Ростов-на-Донуда бар. Ал эми медалисттер бар, билимге чаңкаган. Кыргыздын кандай өзү бар экен да, билим менен ишке ушунча чаңкаган экен. Өтө күчтүү бай жигиттерибиз бар, бизнесмен. Өтө күчтүү медалисттерибиз бар. Орустар алтын медаль албаса да, биздин 3 кызыбыз, 2 балабыз алтын медаль алды. Ростов-на-Донуда кыргыз мекендештер. Кыргыз мекендештер. Ал эми аксакалдар жөнүндө айтсаң, аксакалдардын көп насаат айтып, жакшы ийгиликтерди жөнөкөйлөштүрүп айтып, мисалы, бир тармагы кантип бизнес кылыш керек, кантип баяп, кантип балдарды, кантип мекенге жардам бериш керек деп бир тармактагы аксакалдар үйрөтүп аткан болсо, бир тармактагы аксакалдар болсо дин сабатын жоюу боюнча атайын балдарды өтө сонун кылып даярдап жаткан кези. Сиз өкүнбөйсүзбү? Азыр биздин мекендештерибиз көпчүлүгү мына кыргыз тилин эмес, жаш өспүрүмдөр ушул жакта төрөлүп, орус тилинде басым жасап, анан кыргыз тилин унутуп калгандарга сиз ошо кандай ой пикириңиз ошол боюнча? Ошо сиз кыргыз тили коомунун жактагы мүчөсү атат. Эң ото оор суроо бердиң, бирок жооп беришке туура келет. Бирок мекендештерим менен таарынбайт. Себеби мекендештерим көрүп атат да, мен мектеп болсо мектепке барам. Спорт чарасы болсо спортко барам. Ошол жерде дагы кыргыздын кыйындыгын көрсөтсөң өзү эле бала бурулат. Себеби алар даже мультфильм көрсө, мектепке барса, орус мамлекетинде жашаса кыйын да, чындыгында кыйын балага. Бул жерде ата энеге көбүрөөк суранат элем да, ата энелерден суранат элем. Себеби чын эле көйгөй бар, жашырганда эмне, ушул жерде жашап, ушул жерде турукташып алган үчүн ата энелерден суранат элем. Мүмкүн болушунча жана онлайн сабактарды уюштурдук атайын, ошого катышыңыздар, болбосо өзүңүздөр да үйдө кыргызча сүйлөңүздөр. Себеби кыргыздын байланыш сөзүндө эле баланы тарбиялай турган касиеттер бар да. Философия кыргыздын сөзүчү. Ошон үчүн кыргыз улуттук каада салт, улуттук намысту коргойбуз десеңиз, сөзсүз деле чемпион болуш эмес, үйдөн, эң жөнөкөй үйдөн даярдаган жакшы эле дейм да. Бирок көйгөй бар, жойсо болот. Себеби биз ата энелерден башташыбыз керек. Кийинки жаш ата энелерден баштасак болот. Бул өтө жакшы нерсе, бирок менин кайрылуумду туура түшүнүп, мага да жардам берип, балдарына да жардам берет деген максатта жүрөм. Агай, ушундай убактыңызды бөлүп биздин студиябызга маек бергениңизге Алла ыраазы болсун. Сизге ыраазычылык. Сизге ушул мекендештерибизге эркин микрофон берсек, анан Ростовтан да ушундай биз коомдук иш-чараларга, спорттук, маданий, диний иш-чараларга биз катышайын дегендерге комментарийге сиздин номериңизди коюп койсок болобу? Балким Ростовтан да ушундай кыргыз коомчулугу бар экенин билбей жүргөн биздин мекендештер болуп калышы мүмкүн да. Мүмкүн, бирок ал жерде жайылтылган эле нерсе, бирок телефон номери болсо, байланыш болгон өтө жакшы нерсе. Сени менен да байланышкыбыз келет. Себеби даңазалаганда бир адам даңазалап барып бүтө албайт. Мүмкүн болушунча канча маалымат болсо, ошончо биздин жеңиш болуп эсептелинет. Эгер урукса эркин микрофонду берсең, мага берсең, анда бир жакшы бир жылуу сөздү айтып кетсем. Мекендештер, сиздер өтө кыйын адамсыздар. Себеби ата эненин тарбиясын көргөнсүздөр, кыргыздын баркын билген мекендештерсиздер. Менин кайрылуумду туура түшүнүп, балдарды улуттук тил менен ыйманды бекемдөөгө аракет кылыңыздар. Ал эми ушул иш-чарада кыргыздарды мактап, кыргыздардын бөтөн жерде жүргөнүн барын чагылдырып, кыйын оорун көрсөткөн Учкунбек инем ушунча Алла Тааладан жаратканына сага буйруптур да. Алгы сапардан келдим. Ошол сапардан мен сага бир белек алып келдим. Жаңы туу. Сен себеби кыргыздын туусун көтөрүп жүргөн жигитсиң. Мына туу менен. Ал эми атайын чыгарылган неме
миттен чаралган могу бейжик дейсиң ошол, а бул болсо атайын сабыкшыган жигиттерге чыгарылган мен патриотмун деген төш белги. Рахмат. Дайым ишиң илгери болсун, сендей жигиттер көп болсун, биз силерге окшогон жаштарга менен сыймыктанабыз. Жаштарга урмат, чоң буумдарга кадыр барк. Рахмат. Ушундай алтындай убактыңызды бөлүп биздин студиябызга маек бергениңизге. Урматтуу мекендештер, Жусуп агайыбызга жакшы комментарийлер жазып, группа контакттерин максималдуу түрдө бөлүш коюңуздар. Бул дагы агайыбыздын дагы ошо Ростовтандагы кыргыз тили боюнча, негизи кыргыз боюнча патриот болуп жүргөн агайларыбыздын бири. Ошондо Ростовтандагы группа контакттарга дагы бөлүш коюңуздар жакшы болмок.